Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу кол салуусу боюнча күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу мүмкүн эмес экенин башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. Анын айтымында айыптуулар Кыргызстандан эмес, башка мамлекеттин жарандары. Былтыр сентябрь айында тажик тарап Кыргызстанга куралдуу кол салган. Лейлек жана Баткен райондорундагы калктуу конуштар аткылоого кабылган. Ал тургай чек арадан алысыраак жайгашкан Баткен шаарындагы объекттер дагы талкаланган. Кыргыз-тажик чек арасындагы кол салуудан улам Баткен жана Лейлек райондоруна караштуу 7 айылдын, Ош облусунун Чоң Алай районундагы Жакенди айылынын тургундары үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болгон. 206 адам жаракат алып, 63 адам каза болгон. Кошунанын куралдуу кол салуусу басып кирүүсүнөн улам 661 турак жай, 11 административдик стратегиялык объект, 27 социалдык объект, 335 сарай, 197 турмуш тиричилик объекттери, 61 унаа жана 1 көпүрө талкаланган. Кол салуу боюнча Кыргызстан эл аралык сотко кайрылаарын кабарлаган, бирок азырынча Кыргыз тарап эл аралык сотко кайрылган, кайрылбаган боюнча маалыматтар айтыла элек. Ош шаарынын судьясы мыйзамсыз чечим чыгарган. Ага карата кылмыш иши козголду. Судья билип туруп мыйзамсыз чечим чыгарган деп шектелүүдө. Тергөө иштерин башкы прокуратура жүргүзүүдө. Бирок судьянын аты жөнү айтыла элек. Деги эле Кыргызстанда сот тутумуна нааразылыктар өтө эле көп. Нурпресс маалымат борбору соттордун коомчулукка эле эмес, юристтерге дагы түшүнүксүз болгон чечимдерин чыгарып келет. Буга чейин 6 жаштагы баланы унаа менен сүзүп, майып кылып, изин жашырып качып жүрүп, жарым жыл дегенде эл аралык издөө аркылуу күч түзүмдөрүнүн аракети менен Россиядан алынып келинген айдоочуну 10 күнгө гана камоо чечимин чыгарган. Ош облустук сотундагы ор койгон мыйзамсыздык боюнча кабарлаганбыз. Ага чейин ушул иш боюнча Ноокат райондук сотунун судьясы Оболбеков шектүүнүн баш коргоо чарасын карап, үй камагына чыгарып койгонун маалымат иретинде белгилген. Бул Нурпресс келтирген мисалдардын чети гана. Канча адам соттордун адилетсиздигинен жапа чегип келет. Сот системасы таза иштегенде гана өлкөдө акыйкаттык орнуп, элдин бийликке болгон ишеними артат. Кыргызстан эгемендикти алгандан бери тутумдуу реформалоо боюнча далай аракет жасалды. Бирок майнап чыккан жок. Иш жүзүндө эмес, кагаз жүзүндө жасалган реформа бул. Бишкек шаардык мэрия таштанды ташып чыгарууда чогултула турган акчанын көлөмүн көбөйтөт. Азыр бир киши акыр чекер үчүн 22 сом 50 тыйындан төлөйт. Анын көлөмү 41 сомго чыгат. Ал эми чарбалык субъектилер 1 кубометрга 361 сом деп белгиленди. Анын учурдагы тарифи 225 сомду түзөт. Жайында борборгала таштандыга көмүлүп эле калган. Акыр чекер бир нече күндөп чыгарылбай калган. Азыр абал бир аз оңолду. Бирок шаар тургундарынан толуп калган контейнерлер боюнча нааразы болгон учурлар жок эмес. Мындай маселе бар экенин мэриядагы моюнга алып, аны тазалыкчылардын жана техниканын жетишсиздиги менен түшүндүрүп келет. Көрсө калаага акыркы жолу 2015-жылы техника алынган бойдон жаңыртыла элек экен. Азыр күнүнө 35 унаа тейлейт, калган 19 машина ремонтто дешти. Эгер таштанды ташууда чогултула турган каражаттын көлөмү көбөйсө, Бишкек тазарат. Антпесе акыр чекерге көмүлүп калат, дейт Бишкектин мэри. Мындан улам тариф көтөрүлсө, ордо кала таптаза болуп калабы деген суроо дагы жаралбай койбойт. Баарынан биринчи жарандардын маданияты жогорулаганда Бишкек таза шаар болоорун айткандар четтен чыгат. Мунун дагы чындыгы бар. Анткени үйдөн чыккан таштандыны урнага жеткирбей көчөгө таштаган, же көчөдөн ичкен суубуздун бөтөлкөсүн ичкен жерге таштаган көрүнүш кадам сайын жолугат. Бул тырмакчанын ичиндеги маданият үйдөн башталат. Ошондуктан ар бир жаран бул маселеге аң сезимдүү мамиле кылууга тийиш. Кары картаңдардын көпчүлүгү болбосо дагы жарымы төмөнкү жашоо деңгээлин камсыздоого жеткиликтүү пенсия алышпайт. Ошондо дагы көптөгөн жумушсуз бүлөлөр карыялардын алган пенсиясынын көзүн карап жашап келишет. Мындан улам көптөгөн пенсионерлер кошумча киреше табуу үчүн базарга чыгып соода кылууга же көчө шыпырып идиш аяк, пол жууган сындуу иштерге тартылат. Адистик боюнча иштей албайт. Анткени иш берүүчү жумушка заман талабына жараша иштей алган жаштарды тартууга кызыктар. Мына ушундай турмуштук оор кырдаалга кабылган карыялардын иштөөсүнө мүмкүнчүлүк түзө турган долбоор иштелип чыкты. Ардактуу эс алууга чыккан эже байкелерибизге ушул биздин заманыбызга жаңы интернет чөйрөсүндө соц тармактар аркылуу пайда болгон SMM адистиги тууралуу жалпак тилде кененирээк түшүндүрмө берүү. Анда аксакалдарга уюлдук телефон аркылуу социалдык түйүндөрдө иштөөнүн сырлары үйрөтүлөт. Мисалы, шырдак шырган эне же түймө түйгөн апа, мүмкүн устачылык кылган аксакал болушу мүмкүн. Алар өз колунан жаралган продукцияны интернет түйүндөрү аркылуу сатуунун жол жобосун үйрөнүшөт. Азыркынын тили менен айтканда SMM курсун.
Бул долбоор социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте ишке ашырылууда. Ошондой эле базовый компьютердик курстар дагы параллельно үйрөтүлөт. Аларды дагы ачып жапканды да билбейт да. Ошону интернеттен кантип акча табуу керек, интернеттен канча жакшы маалымат алуу керек, ошолорду үйрөтөбүз. Если кийин дагы болуп калса, ошону как сеть катары түзүп, бир эме кылабызбы деген дагы ойлор болуп атат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан бүт финансылык каржылоосу.